Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Барыңыздар билгендей, жакында эле Көкбөрү Федерациясынын расмий сайты иштеп баштады. Мына ошол жактагы маалыматка таянып, бүгүн Нооруз майрамына арналган мелдешти кайсы команда канча жолу утканын айтып беребиз. Достук Нооруз турнирин ута элекпи? Ынтымак канча ирет чемпион болгон? Ошол жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Алгачкы жолу Нооруз турнири 1997-жылы өткөн. Анда 8 команда катышып, финалга Расвет менен Таш Билек командалары чыккан. Ал оюнда Расвет 1-0 эсебинде жеңишке жетип чемпион болгон. 3-чү орунду Ысгата командасы ээлеген. 2001-жылы Нооруз турнирин Көкжал командасы уткан. 2002-жылы Расвет 2-чи ирет Нооруз турниринде чемпион болгон. Бул жылы Расвет финалда Тынай командасын 9-0 уткан. 2004-жылы Расвет кайрадан финалга чыгып, бирок бул жолу Дордойго 0-5 айырмасында жеңилип калган. Андан кийинки жылдары өткөрүлгөн турнирлер жөнүндө маалымат Көкбөрү Федерациясында жок. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. 2013-жылдан бүгүнкү күнгө чейинки жыйынтыктарга токтолсок, 2013-жылы Кабылан Таласты утуп чемпион болгон. 2014-жылы Талас финалда Кабыланды 3-2 айырмасында утуп, алгачкы жолу чемпион аталган. Ал жылы Талас үчүн Марлис Койгелдиев, Улан Кыбыраев, Сейитбек Андарбек уулу ойношкон. Кабыланда болсо Белек Мукаев, Фурмат Мусаев, Жишан Алсеитов, Султан Урсланов ойын көрсөтүшкөн. 2015-жылы Сарыөзөн финалда Таласты 2-1 утуп чемпион болгон. Сарыөзөн үчүн ал жылы Кубаныч Султан уулу, Аскат Аскаров, Рустам Туналиев ойноп башташкан. 2016-жылы Сарыөзөн кайрадан 1-чи орунду ээлеген. Бул жылы команда финалда Достукту 11-5 айырмасында уткан. Бул жолу Аскат Аскаров Достукта ойногон. Ошондой эле Достукта Манас, Байыш жана Кыяс Ниязовдор бар болчу. 2017-жылдан бери Ынтымак командасы Нооруз турниринде алмашкыс чемпион болуп келет. 2017-жылы Ынтымак финалда 8-7 эсебинде Достукту уткан. 2018-жылы Ынтымак кайрадан Достук менен кезгелип 2-1 айырмасында күчтүү болуп чыккан. 2019-жылы Ынтымак 8-1 эсебинде Достукту утуп алган. 2020-жылы ковидтен улам турнир өткөн эмес. Ал эми 2021-жылы Ынтымак менен Достук кайрадан финалда ойноп, беттеш 4-4 менен аяктап, Булиттер сериясында Ынтымак жеңүүчү болгон. 2022-жылы болсо Ынтымак финалда Сарыөзөндү 4-1 айырмасында жеңген. 2023-жылы Ынтымак 5-0 эсебинде Сарыөзөндү артта калтырган. Ал эми быйыл Ынтымак финалда Достукту 4-3 эсебинде утту. Демек, бул турнирде эң көп Ынтымак утса, Достук таптакыр бул мелдеште чемпион боло элек. Эгер бул видео 1000ден ашык лайк топтосо, 9-май турнирин кайсы команда көп утканы жөнүндө видео жасайбыз. Өзгөчө ушулар негизи оюндун жүрүшүндө көп эле болот. Бизерде оюн менен кошо келатканда кээде талаш тартыштар болуп кетет, кээде жакалашмайлар болуп кетет. Эми бул оюндун шарты жүрүшү, оюн тез темп менен кетет. Аттын үстүндө турган жигиттер дел өрүп алганда булар деген кээде токтобой кетет. Бирок негизи эреженин негизинде эле сонун керемет оюнду өткөрүшөт. Бүгүн да мына канчалаган миңдеген кишилер келип толкуп өзгөчө оюн болду. Жан жаап атканына карабай көрүүчүлөрүбүздүн турган ар бир көрүүчүнүн өзүнүн жакшы көргөн командалары бар, оюнчулары бар. Ошолордун баарын сүрөп турганы, биякта ошол элдин сүрөөсү менен биздин балдарыбыздын ат жолунда ойноп тургандары эми сөз жок. Бул оюн дүйнөнү таң калтырган оюн. Мындай оюнду деген билесизби, канадалыктар келип таң калып кеткен, мен айтып эле жүрбөймүнбү? Минтип айткан, Канададан келген бир чоң коногубуз. Көрсө биздин хоккей Көкбөрүнүн астында хоккей баланын эле оюн турбайбы деп кеткен. Мына салыштырмалыкты көрдүңбү? Демек кандай баа берилген?